Реабилитациялык борбор Ысык Көл областынын Чолпон Ата шаарында жайгашкан. Бул жай балдардын жана ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын реабилитациядан өтүүсүнө багытталган. Курулуш иштери 2000-жылы башталып, 2005-жылы каражаттын тартыштыгынан улам токтоп калган. 16 жылдан бери бүткөрүлбөй турган имаратты президент Садыр Жапаров быйыл 19 мартта барып абалын көрүп келген. Долбоорго ылайык комплекс 8 блоктон туруп, анда аллергиологиялык, онкологиялык, пульмонологиялык, акушер-гинекологиялык, балдар хирургиясы, функционалдык диагностика жана неврологиялык бөлүмдөрү жайгашышы керек. Өлкө башчысы келип кеткенден кийин алардын ичинен 2 бөлүм ишке кирген. Бирөө үчүн бүтүрүп аткан жокпуз. Мына өзүбүздүн балдар үчүн, жарандарыбыз үчүн, андан сырткары дүйнө жүзүнөн кабыл алсак болот. Эс алуучуларды кабыл алсак болот, оорулууларды кабыл алсак болот. Бул имаратты бүтүрүп койсок, бизге 1-2 эсе эмес, 5 жылда 5 эсе өзүн актаган мекеме болот. Бүгүнкү күндө менин маалыматым боюнча 2 бөлүм ачылды. Четинен бүтүрүп, четинен ачып кетип атабыз. Жүрөк ооруларын операция жасоочу бөлүм ачылды. 5 операция кылдыңарбы? Бүгүнкү күнгө 5 операция кылды бүгүнкү күнгө чейин жакын аралыкта. Андан сырткары аллергия бөлүмү ачылды. Аллергиясы барлар дагы барып эс алсаңыздар болот. Анткени бул имарат бизде Ысык көлүбүздүн жээгинде жайгашкан. Жөн эле мындай көлдү жээктеп бассаң дагы бир топ оорулардан айга турган ушундай бир уникалдуу орунда жайгашкан. Ошондуктан мен ойлойм, дүйнө жүзүнөн бизге эс алуучулар, оорулуулар келип дарыланса болот. Бул имарат өзү 500 орунга расчеттолгон. 500 орунга. Келечекте Кудай буюрса территориясы дагы бар, дагы андан дагы көбөйткөнгө аракеттерди жасайбыз. Учурда реабилитациялык борбордун курулушун толук кандуу бүткөрүп, ишке киргизүү үчүн каражат жетпей турат. Мындан улам бүгүн марафон уюштурулган. Комплексти калыбына келтирүү үчүн 1 миллиард сомго жакын каражат талап кылынат экен. Азыр имараттын бир бөлүгүн араб өлкөлөрүнүн фонду, бир бөлүгүн Кумтөр Голд компани ишканасы курууда. Көзү азиз болгон, же болбосо ушул коляскада отурган, же болбосо кулагы укпаган, кандай гана башка дагы ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелип турса, ошол шарттардын баардыгы ыңгайлуу боло тургандай кылып, алардын ден соолугуна туура рекомендацияларды бере турган эң адискөй болгон ошол жерде медицина кызматкерлери жана реабилитация кыла турган кызматкерлер ал жерде өзүнүн кызматын туура көрсөтүп беришет. Биз ошого багыттап ушул марафонду уюштуруп атабыз. Биринчиден ал жерде ошол шарттарды түзүүгө ремонт иштери жүргүзүлүш керек жана ошол оор айтылып кеткен операцияларды, ошол дарылоо иштерин жүргүзүүгө клиника дагы жооп бериш керек талаптарга, жакшы оборудованиялар керек. Марафонго министрлер кабинетинин мүчөлөрү, мамлекеттик органдардын жетекчилери, эл аралык уюмдардын жана чет элдик компаниялардын өкүлдөрү, жөнөкөй жарандар да катышты. Министрлер кабинетинин атынан 3 миллион сом бөлүндү. Ага кошумча бардык министрликтин жетекчилери да ар кайсы суммадагы каражаттарды салышты. Иш-чарага биринчи айым Айгүл Жапарова да келди. Ал президенттин үй бүлөсүнүн атынан 500 000 сом салым кошту. Садыр Нургулжиевич Жапаровдун атынан, семьясынын атынан 500 000. Эртең менен башталган марафон саат 15:00 чейин уланды. Жалпысынан 40 миллиондон ашык акча чогулган. Айрымдары Алтын балалык реабилитациялык борборуна эмеректерди алып берүүнү уадалады. Марафондо түшкөн акчага борбор оңдоп түзөөдөн өткөрүлөт. Эгерде жетпей калган акча боло турган болсо, анда республикалык бюджеттен бөлүнө турган болду. Аталган борбор кийинки жылдын 1-июнунда ишке берилмекчи. Рахат Жаныбекова, Адилет Чокоев, НТС.